Қарап қойдайды инспекторды. Остановкада машинаның арқасына жашынып тұрған. Мықты стафар бар. Ошоны аңдып турушат. Фреяның арқасына тұрады ғой. Жашынып. Нарушение қылып тұрады, прямо остановканың астында. Рациясын алды. Ассалаумалейкум. Қандай жақсы тұр? Нәзір. Ассалаумалейкум. Нәзір. Сері машина, е? Кімдекі машина? Кто за рулем? Сіз бе? Бияқ за рулем. Бұл жақ за рулем ба? Сіз бе за рулем? Протокол түсіп қалды, бұл мен кеттім. Қойбайсың. Ешкім іштеген жоқ. Азыр маршрут келеді. Бұл инспектор жаңы жұмысқа келген себебінен маған тоқтап менен түсіндіреді. Хорошо, номер командира беріңіз сенде, если отказываетесь. Чего? Вы составили протокол? Хорошо, давай. Мен вопрос жоқ, айтпаймын. Хорошо, ұқтым. Сіз неме көр? Көліңізді. Старшина милиции Мамбетов Шабдан, младший инспектор, ученица взвод, ученица рота, полк, УПСМ города Уфы. Все, Рахмат. Жақтан келе жатқанда да көрінбей еткенсіз да? Шапкаңызды да көрініп екен. Машинаңыздың арқасында жашынып тұрасыз, мойныңыздың арқасында. Машинаңызды алып қойып, көрініп тұруға да. Квадратқа бөліп берген жоқ, өтіп тұр. Инспекторға 2 күн болды приказ шыққан. Ошо себептен азыр маршрут өткөн. Машинаны жылдырыңыз, айдоочулук көлүңүз бериңиз. Камераны алып қойдым. 2 күн болуп чыккан, э? Жаңы. Үйрөтүүнү ушу остановкага токтогондон башташ керек да. Бул мага токтоо эле мен кандай өткөзөм деп эле сурап атат. Азыр берден маршрут өтөт, азыр ишенбесеңиз бүтүп турсаңыз болот. Эмеге көрүүчүлөргө айтып койсоңуз сабак болсун да. Остановка деген знактан баштап ага чейин, андан кийин канча метрден кийин токтосо уруксат? Андан кийин 15 метрден Ага чейин после можно останавливаться. После мисалда мындан кийин, знактан кийин. А знакка чейин дагы? Знакка чейин 5 метр болуш керек. Обзор действия знакан көрүнүш керек. 5 метр, 15 метр. 15 метр. Бирок берип 15 метр саналбайт. Жо, пешеходный переход жок болсо деле негизичи 15 метр. Бул знакка чейин 15 метр мурун токтосоңор болот. Мындан кийин дагы 15 метр токтосоңор болот. Жана ошондой эле буякта пешеходный переходдун астына 5 метр калыш керек. Андан кийин сразу токтосоңуздар болот. Бирок бул жакта остановка болгон себептен бул жакка токтогон болбойт. Остановка деген знак турат. Ошого чейин канча метр мурун токтосо болот? Андан кийинчи? Жооп бербей турайт билеңиз. Жом 2 күн болуп туруп түшүнүп атам, конечно, бирок билиш керек да эми. Кызматкер да. Анан сразу эле экинчи күнү эле ушуну таштаса деле ишине турам эмес деп ойлойм. Жок, эми 2-күн болгон менен деле бул эме эмес да. Буга чейин подготовка болду. Айдоочулук көлүк тем более бар туурабы? Биз мындай жөнөкөй айдоочулар үчүн бергиле суроодо болчу мындай. Инспектор атары бир оор нерсе берген жокпуз да. Протокол коюлуп атат азыр. Экинчи тарабы толтырылып атат, постановление чыгып атат.
Чоң мейилиңиздер. Ишиңиздер ийгилик. Assalomu alaykum. Мейилиңиздер. Assalomu alaykum. Так что жигиттер остановкага токтобой жүргүлө эч качан. Өзгөчө биздин Бишкек шаарынын таксистерине да кайрылып кетмекмин. Таксистер Борбордун калабыздын ЦУМдун жанындагы Кийискидеги остановкада ушундай тура аласыздар. Башка жүргүнчүлөргө дагы троллейбустарга да тоскоолдук берип, ошон үчүн остановкадан знагына чейин, знактан кийин 15 метр токтобоңуздар. Assalomu alaykum.